Бир туугандар, жооп бере турган учурда мусулман адам эч качан төмөн келбеш керек. Жооп бере турган жерде жооп бериш керек. Кайшы айта турган жерде айтыш керек. Ислам дини көпчүлүгү ушундай сыпаттайт. Ислам динини артына келип бир тепсе кечирип койчу, менин артым сенин бутуңа тийип кетиптир деп кечирим сурай турган дин деп. Жада калса кээ бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхыны ушундай сыпат менен, пайгамбар саллаллаху өзүнүн тарыхыны ушундай мындай жоош, абышка катары сыпаттап койгон. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушка, мынал согуш, эмне Ухуд согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи кандай батырлык көрсөткөн, кандай эрдик көрсөткөндөрүн айтып турбайбызбы? Демек көрдүңүздөрбү, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуш талаасында батыр болгон. Арстан болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал эми үй бүлөсүндө эң сонун ата болгон. Күйөөлөрүнүн, аялдарына эң сонун күйөө болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын алтысында эң сонун жолдош болгон, эң сонун дос болгон. Көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардык эмне сыпаттары камил болгон, толук болгон бир туугандар, кемчиликсиз болгон. Көрдүңүздөрбү? Айтайын деген нерсе, бир туугандар, момун мусулман адам сүйлөй турган жерде унчукпай койбош керек. Сүйлөй турган жерде, жооп бере турган жерде жооп бериш керек. Айрыкча диндин душмандарына, бир туугандар. Диндин душмандары сиздин карманган диниңизди каалагандай эмне ушундай калчап аткан болсо, каалагандай нерселерди киргизип, каалагандай нерсени чыгарып аткан болсо, ошол динди коргой турган адам чыгыш керек. Бир туугандар, ислам динин коргой турган үммөт болуш керек, сөзсүз түрдө. Ислам динин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн коргой турган бир үммөт сөзсүз түрдө болуш керек. Куттум пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Ухуд согушунда сахабалар коргон сыяктуу.